Убадага бек жигит. Илгери өткөн заманда 3 тууган болгон экен. Алар ата-энеден эрте ажырап, көрүнгөн байдын жумушун жасап, эптеп күн көрүшөт. Бир күнү байдын чөбүн чаап, аябай чарчап көлөкөдө эс алып отурушса, жакын эле жерге бир топ кара чыйырчыктар конуп калат. Биринен бири озуп жем издеп жаткан кара чыйырчыктарды карап, бир туугандардын улуусу: "Ой чиркин, ушундай жер жайнаган малым болсо, өмүр бою бир да кишини ирэнжитпей, кенен өмүр сүрүп өтөр элем" деп улутунат. "Эгер мен ушундай коро коюм болсо, өзүбүз сыяктуу кедей кембагалдарга каралашып, үйгө конок келсе кой союп, элди дайыма сыйлап, алардан алкыш алып гана жүрөр элем" деп ортончу бир тууганы өзүнчө тиленет. Алардын эң кичүүсү унчукпай отурган соң: "Ал эми сенин ушунча малың болсо, эмне кылар элең?" деп сурашат эки агасы. "Менби? Менин мынча малым болбой эле, эл катары эле азын оолак жандыгым, үстүмдө үйүм, жанымда акыл эстүү жарым болсо, мен дагы эч кимди ренжитпей өмүр сүрөт элем" деп жооп берет. Алар ушундай таттуу кыялга батып, ойлору менен жыргап жатышканда, маңдайына келип калган ак сакалдуу карыяны байкабай калышат. Сакалы тизесине чейин түшкөн карыянын кайдан чыга калганын билишпей, үчөө тең ордуларынан атып турушат. "Менин атым Убада, балдарым" дейт карыя. "Силердин тилегиңерди жанатан бери угуп турдум. Эгерде силер айткан сөзүңөргө турсаңар, мен силердин тилегиңерди орундатам" дейт карыя таягын көтөрүп. "Биздин тилегенибизди орундатыңыз. Анан сиз орундатсаңыз, биз айткан сөзүбүзгө турабыз. Эч качан жаңылбайбыз" дешет бир туугандар. "Эмесе, мен силердин тилегиңерди орундатайын. Сен экөөң мал дедиңер. Тетиги көрүнгөн дөбөнүн артында 2 коро кой жайылып жүрөт. Бир короосу өңчөй ак, экинчи короосу жалаң кара түстө. Барып бириң агын, экинчиң болсо карасын алгыла" деп күнгө чагылышкан таягын силкип алды. Экөө чуркаган боюнча карыянын көрсөткөн жерине келишсе, чын эле 2 коро кой жайылып жүрөт. Экөө 2 корону айдап, эки тарапка өздөрүнчө кетишет. Карыя таягын силкип туруп, эң кичүүсүн карап: "Эми сен тетиги түтүн чыккан жерге бар. Үй десең, тилеген үйүң, өмүрлүк жарың, азын оолак малың ошол жерде. Бар эми. Тилеген тилегиңе жет" деп аксакалын сылап коюп, карыя көздөн кайын болот. Ошол күндөн баштап 3 туугандын турмуштары оңолуп, өз тилектерине жетип, жакшы жашап калышат. Күндөр жылып, айлар оошуп, жылдар өтөт. Бир күнү баягы карыя Убада жанына бейпил менен бакытты ийирчитип: "Ошол жигиттерди барып сынап көрөлү. Айткан сөздөрүнө турар бекен" деп жолго чыгышат. Алай дүлөй бороон болуп жатканда, биринчи улуусунун үйүнө келишет. "Биз Кудай конок болобуз. Бороон өпкөдөн өтүп баратат. Отуңа жылынтып, муздаган сөөктү жылытып чыгалы. Үйүңө кирүүгө уруксат эт, баатыр" дейт келген карыялардын үндөрү дирилдеп. Малына ээ боло албай жаткан бай: "Мындай кымгуутта койлор сууктан кырылып жатканда конок эмес, олуя болсоңор да кеткиле" деп кыйкырат. Сакалына муз тоңуп калтыраган карыялар ал жерден чыгып, ортончу байдыкына келишет. Ал дагы ачууланып, карыяларды тосууга чамасы жок экендигин айтып кубалап жиберет. Бир туугандын жүзүн көрүшүп, эми кичүүсүнүн үйүнө жөнөшөт. Жолоочуларды көрүп, иттин жан алык албай үргөнүн угуп, үйдөн атып чыккан үйеси коноктордун атын алып мамыга байлап, өздөрүн колтуктап үйгө киргизип, жылуу мештин жанына олтургузуп, кайра чыгып, коноктордун аттарын жайлап отко коет.
коноктордун суу болгон кийимдерин чечинтип, башка чепкен, чапан кийгизип, ысык чай берип, конокторго деп коюн союп, жакшылап сыйлап коноктойт. Эртеси коноктор кетээрде убада баягы калыбына келип: "Балам, урмат сыйыңа чоң рахмат. Өлүмдөн уят катуу дегендей, убадага бек жигит экенсиң. Аз дөөлөткө мас болуп, эл менен иши жок тигил агаларыңа окшошпойсуң. Ар дайым ушундай болуп, айткан сөзүңө бек тур. Өркүнүң өссүн балам", деп батасын берип, таягын силкип коет. Баягы жигиттин кашына бакыт конуп, пейли андан да бетер оңолуп, бактылуу жашап калган экен.